Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу мекендештер. Алатоо спорт YouTube каналыбызда биз кыргыз спорт жаңылыктары менен тааныштырууну улантабыз. Жаңы гана Токиодо кыз-келиндер күрөшү боюнча Олимпиада оюндарынын алкагында жарым финалдык күрөш жыйынтыкталды. Анда кыргызстандык мекендешибиз Айпери Медет кызы 76 кг салмак чембирдигинде күрөш өткөрүп, финалга чыгуу үчүн беттеште америкалык дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Аделина Грейге жеңиштик тарттырып жиберди. Мына ушул тууралуу алдыда кененирээк ага чейин каналга жазылып туруңуздар. Бүгүн 1 август күнү Токиодо өтүп жаткан 32 жайкы Олимпиада оюндарынын алкагында спорттук күрөш боюнча мелдештер башталды. Анда килем ортосуна алгачкылардан болуп Жоломон Шаршенбеков жана Айпери Медет кызы чыкты. Бактыга жараша Айпери Медет кызы алгачкы 2 ата-андашын утуп, жарым финалга чейин өтүүгө мүмкүнчүлүк алды. Жарым финалда ал дүйнөнүн 5 жолку чемпиону, Пан-Америка оюндарынын жеңүүчүсү, ошондой эле Пан-Америка чемпионатынын бир нече жолку чемпиону Аделина Грейге каршы кескелди. Америкалык спортчу буга чейин көптөгөн күчтүү делинген ата-андаштарын ишенимдүү түрдө утуп, Олимпиада оюндарында башкы фаворит катары таанылып жаткан болчу. Анткени менен Айпери Медет кызы бул жолу башкы жылдызга карата өтө кызыктуу беттештик коюп берди. Чындыгында 3-2 эсебинде биздин балбаныбыз жеңилүүгө туш болду. Ага карабастан Айпери Медет кызы өзүндөгү бардык күчүн ортого салып, кыргыз спортунун учукур эмес экендигин көрсөттү. Буйруса башталышы жаман эмес. Эртең Айпери Медет кызы көң жубатуучу күрөштө жеңип чыга турган Туркия же египеттик балбанга каршы күрөш алып барат. Менимче туркиялык балбанга каршы күрөшүшү толук ыктымал. Себеби Туркия балбанынын Африка өлкөсүнүн өкүлүн утуп алууга мүмкүнчүлүгү чоң. Буйруса эртең коло байге үчүн күрөш түштөн кийин 16:00 орун алат. Биз Айпери Медет кызына дагы да болсо ишенимди артып, андан медаль күтүп калабыз.